Сузак районуна караштуу Атабеков айыл аймагынын тургундары Сузак чек ара тозотунун башчысы Аскар Орозбек уулуна нааразы. Себеби чек ара тозотунун башчысы чек араны көзөмөлдөөнүн ордуна Кара Дарыя сайынан таш ташып иштеген айдоочулар менен жумушчулардан мыйзамсыз акча чогултууда. Мындай маалыматты айыл тургундары айтып чыгышты. Мен өзім лично апарып немеге камады, заставага. Камап туруп саат 10-да, саат 4-те келди начальникчи. Ошого жана отуруп менде сакыр бар. Анан кийин кой берди. Бул бир эле мен эмес, бардык шопурду. Бардык шоферлордон алат. Алижан Урбаев Сузак районундагы Атабеков айыл аймагынын тургуну. Ал 30 жылдан бери чоң жүк ташуучу унаасы менен сайда таш, кум, шагыл ташып, үй бүлөсүн багып келет. Эртеден кечке тер төгүп иштеп, тапкан акчасын мамлекеттик чек ара кызматына караштуу Сузак чек ара тозотунун башчысы менен бөлүшүүгө мажбур экенин айтат. 300 сомдон ар бир рейстен алат. Солдат алат, заставанын начальник алат, кыскасычы. Ошого тапшырылат да бу акчачы. Аты жөнүн билесиздерби? Аскар, фамилиясын билем, аты Аскар. Onu bir ile men emez. Kança şoför tutsa saması olay деген бардыгы берет. Бермейинче чыга албайт да, бу жерден чыгарбайт. Siz özünüz kança ret berdiңiz? Мен көп ирет бердим, 2 жыл ичиндечи. Көп жолу. Көп жолу. Ар күнү түшсөң, ар күнү алат да. Даже былтыргы түшкөндү быйыл жада төлөдүм. Кыш болуп калып Канча төлөдүңүз? 2000 сом төлөдүм. 2007 жылдан бери сайда таш жүктөп, андан тапкан кирешеси менен үй бүлөсүн багып келаткан Канболот Садык уулу чек ара тозотунун башчысы ар бир айдоочудан жана ал жерде таш жүктөп иштеген жумушчулардан 300 сомдон 500 сомго чейин акча талап кыларын айтат. Айткан акчасын бербесең, аскерлер келип, атайын жайга алып барып, сазайыңды беришет дейт. Былтыр дагы могул жерде урган, ошо 5-6 өз келип, границаны бузуп өттүң деп. Кудум ушул жер. А границасы о по идее нар жакта турат. Мындай аны мен кечирип койдум эле. Мына көз жумуп койдум, анча-мынча болуп турат деп. Анан кечеги сашып кетти. Үкамы дагы байлап алып тур, мен дагы байлап алгам. Көздү байлаган, колду байлаган. 11 адам урду. Каерде урду? Ошол эмеде, Ширинде. Ширинде уруп анан УАЗга салып часкап келген. 3000 сом алып кеп бересиң деген базар күнү. Бул жума күнү болгон иш. 10 май күнү жума күнү. Эртемен болгон. Мен абеттен кийин мени кой берген. Базар күнү 3000 сом алып кеп бересиң деп. Жергиликтүү тургундардын айтымында аталган чек ара тозотунун башчысы Аскар Орозбек уулу айдоочулардан жана жумушчулардан тийиштүү акчаны жоокерлер аркылуу же болбосо ал жайда иштеген жумушчуларга телефон чалуу аркылуу алып турган. Таш жүктөйт элем. Таш жүктөп жүргөндө айтат эле ол Аскар деген начальник метте КамАЗдердин немесинен акчасын алып абар бересиң мага. Заставага кеч абарасың, мен аламын деп заставага абар берчилик. А бербей неме кылган күндөрүбүз барып заставага алып отургузуп коет эле. Кечке отурабыз. Бир күн отурганбыз, кечке ham отурганбыз. Бир күндө орточо канча сумма алып кирип берчилең? Болгондо 4000-5000 акчам кирген бир күндө. Мен өзүм, менден башка адамдар ham көп да бетте, көп адам иш кылат. Алар дагы алып кирип. Айтылган маалыматтар бир тараптуу болуп калбасын деген ойдо аталган чек ара тозотунун башкармалыгына баш бактык. Ал жайдагы күзөтчүлөр башчыбызды чакыралы, камераңарды өчүрүп тургула дегенден камераларды да өчүрдүк. Бирок баары бир чек ара тозотунун башчысы бизге маалымат берген жок. Чакыра биз пул бергенде чыгат да, наряд паряты жок эле. Айыл жашоочулары мындай терс көрүнүштөн тажашкан. Эми маалымат жеткирүү менен жергиликтүү бийлик, өкмөт мүчөлөрү чек ара тозотундагы бейбаштыкты көзөмөлгө алып коёр деген үмүттө турушат.